Багдадтагы качкындар лагерине карата жасалган куралдуу чабуулдан 20дан ашуун киши каза болгону маалым болду. Бул тууралуу Ирактын күч түзүмдөрү кабарлады. Эскерте кетсек, лагерде Иран эл мажахеттери оппозициялык уюмунан куугунтукталган качкындар жайгашкан болчу. Андагы жашоочулар бир суткада эле 80ден ашуун ракета түшкөнүн ачыкташат. Кырсыктан 20дан ашуун киши каза болуп, ондогон тургундар жараат алган. Учурда Ирактын бийлик өкүлдөрү чабуул Ирандан келген качкындарга карата жасалдыбы жокпу иликтөө жүрүп жатат. Ошондой эле АКШ бийлиги жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ирандыктар жайгашкан аймактагы коопсуздукту күчөтүүгө чакырды. Андан сырткары кол салуудан жабыркагандарга жана каза болгондордун жакындарына жардам берерин билдирди. Япониялык адистер сасык тумоого каршы жаңы таблетканы иштеп чыгышты. Алдары сыркоологон адамды бир сутканын ичинде айыктыра алат. Адистердин айтуусунда жаңы чыгарылган дары клиникалык изилдөөнүн биринчи баскычынан өтүп жакшы натыйжа көрсөткөн. Лабораториялык изилдөөнүн кийинки этабы ноябрь айында өткөрүлмөкчү. Анда жогорку жакшы натыйжаны көрсөтсө, сатыкка 2018-жылдан тарта чыгарыла баштамакчы. Дарыны жараткан адистер вакцина тумоологон организмге киргенден кийин ооруну көбөйтүүчү микробдорду кургатып, бир сутканын ичинде адам организмин тазалап коет деп билдирет.